кызмат көрсөтүүнүн көлөмү 2022 жылда Манас районунда бир катар көйгөйлөрдү чечүүгө катуу көзөмөл жасалган. Жыл башында элдик жыйындарда көтөрүлгөн 12 маселенин 10 чечилген. Ага облустук өнүктүрүү фонддорунан 22 миллион сом жумшалган. Ири долбоорлордон калыкты электр энергиясы менен камсыздоо максатында Бала Саруу кичи ГЭСинин курулушу башталган. Мындан тышкары министрлер кабинетинин ачык салык саясат жүргүзүү үчүн ишкердикти ККМ аппараттарын өткөрүү тапшырмасы салыштырмалуу жакшы аткарылган. Районда 176 ишкердик субъект бар болсо, анын 164-тү ККМ аппараттарын колдонууда. Ошондой эле бир жылда 75 жаңы иш орундары түзүлүп, чакан ишканалар ачылган. 22 жылда 14 ишкана ачылып, жалпы 40 миллион 600 миң сомго акча каражат жумшалып, бүгүнкү күндө 75 жумушчу орун түзүлдү. Чакан жана орто бизнести колдоо боюнча Май аймагында мынакей колбаса чыгаруучу цех, Арал айылындагы кийим тигүүчү цех жана ачылган ишканалар. 12 айдын отчету уктурулгандан кийин Манас районунун акими Досманбет Жээнбеков мекеме уюмдардын жетекчилерин жана айыл өкмөттөрдүн иш пландарын сурап, айрымдарын сынга алды. Район акими дыйкандарга жер семирткич, арпа, буудайдын үрөндөрүн жеткирүүгө өзгөчө көңүл бурууну эскертип, айыл чарба башкармалыгына дыйкандар менен тыгыз иштешүүгө тапшырма берди. Элдик жыйынга барсаң эле биз аны билбейбиз, биз аны уккан жокпуз деп атат. Силер кантип жеткирип атасыңар? Айыл өкмөттөр аркылуу жеткирип атабыз, жер адистери. Значит, силер айыл өкмөткө жеткиресиңер, айыл өкмөттөр дальше анда силер дыйкандар менен напрямую иштебейсиңер. Социалдык түйүндөр бар да, WhatsApp группа. Анан биз берген маалыматты айыл өкмөт башчылары ошол группаларга жөнөтүп, элге маалымат жеткирет. Дыйкандар менен ар бир айыл өкмөткө жолугушуу уюштурасыңар, именно департамент тарабынан. Мындан тышкары райондогу билим берүү тармагынын жылуулук системасы боюнча маселе каралды. Район акими бала бакча, мектептердин жылуу болушун белгилеп, кийинки жылга дагы катуу даярдык көрүүнү жетекчилерге эскертти. Кийинки жылга ушундай суулукта балдарыбыз отурбаш керек. Анан сиз болсо 18-20 деп мен билбейм, 18-20. Мына отурган мына залыбыз 18-20. Ушундай окуучулар ушундай отуруп атабы? Замир Көрөчбекович. Азыр картасын түзүшүңөр керек. Бала бакчаларда температурный режимди каралаган. Жылда ушундай суулуктарга биздин немелерибиз дайым болуш керек. Белгилей кетсек, Манас районунда өткөн жылы республикалык бюджеттен облустук жана райондук өнүктүрүү фонддорунун каржылоосу менен жалпы 64 иш-чара аткарылып, 386 миллион 789 миң сом жумшалган. Ага социалдык, медицина, маданият, спорт жана экономика тармагындагы бир топ алгылыктуу иштер аткарылган. Өзгөчө ремонт, оңдоо жана шарттарды жакшыртуу колго алынган. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттерин дагы акча каралып, жолдор оңдолгон. Бул аракетти быйыл дагы улантып, райондогу жетекчилерге жана айыл өкмөттөргө изденүү менен иштөө эскертилди. Жагымдуу бир кандай бир шарттарды түзүү менен туристтерди ушу жакынкы эле Жамбылдан, Тарастан келе турган туристтерди тартуу боюнча иш жүргүзсөңүздөр. Анткени бул биздин талап эмес, бул министрлер кабинетинин талабы. Анткени Кыргызстан эми ири баягы ишканалардын мекени болбогондон кийин биздин табигый шарттарыбызды колдонуу менен туристтерди тартуу боюнча чоң бир канча иштер болот. Райондун өткөн жылдагы жетишкендиктерин эске алуу менен облус башчысынын орун басары Кыялжан Узакова быйыл туризм тармагына көңүл бурууну эскертип, бул багыттагы долбоорлорду иштеп чыгууга чакырды. Сиздерден сураныч изденүү, милдеттерди так аткаруу, анан изденүү баягы рамкаңыздардан чыгып коюңуздар. Анткени кайсы жерде иштесеңиздер да ошол жерден ийгилик көрсөтүш үчүн изденбесеңиздер болбойт. Долбоорлор аркылуу болобу, башка нерсе аркылуу болобу, инвестиция тартуу мененби, бунун баардыгы сиздердин кылып аткан эмгегиңиздердин ийгилигине жетишүү эле максатта. Жооп берип эле кара сөз менен эле жөнөтүп койбой, сөздөн ишке өтсөк. Коллегиянын жыйынтыгында жыл ичиндеги үзүрлүү эмгеги жана айыл аймактардын райондун өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамоталары менен сыйланышты. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Манас району.